Бұл хадисті балким кейбірлеріңіздер ұққансыздар, кейбірлер ұға элек. Бирок бұл хадистин маанисин эгер түшүнө турган болсок, бұл өзү эле жетиштүү. Ушул хадис бұл дүйнөнүн акыйкатын билгенге ушул өзү эле жетиштүү. Караңыздар, мындай деп айтып жатат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ла мауди'у саути ахадикум фил жанна хайрун лаху минад дунья ва ма фиха. Бейиштеги дейт, бейиштеги бир камчынын өлчөмүнчөлүк эле жер дейт. Бул дүйнө жана бул дүйнөдөгү бардык нерседен жакшы дейт. Аллаху акбар, елестетиңиз. Камчы деген канчалык өлчөмү? Узуну 1 метр болсо болсун, турасы 5 сантиметр болсун. Елестетиңиз, 5 сантиметр биягы 1 метр болгон ушунчалык эле бөлүк жер, албетте бул дүйнөдө эмес, акыретте. Акыреттеги ошончолук эле жерчи, бейиштеги жер. Бул дүйнө, бул дүйнөдөгү бардык нерседен жакшы дейт. Бул деген не деген? Бул дегени биз акыретте бизге дайырдалган сыйлыктын акыйкатын биз дагы эле билбейбиз деген сөз. Бирок пайгамбарыбыз көрүп келген мына ушул мисалды берип атат. Элестетиңиз, жөнөкөй эле кичинекей жер ушунчалык деңгээлде болуп атса, анда бейиш өзү кандай? Аллаху акбар, бейиш кандай? Бейиштин кеңдиги асман менен жердин кеңдигиндей деп айтылат. Ардуха самавату вал ард. Асман дагы эле элдер түшүнүп жетелек. Асмандын кеңдиги деген не экен дагы эле элдер ченеп жетелек. Канча миллиард деген күндүн тездигиндей болгон учса дагы деле жетелек. Жетпейт, эч ким жетпейт. Элестетиңиз, бейиштин кеңдиги ошондой мына сизге берилет. Аллахым бардыгыбыз ошол бейиштерге киргизсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошого бул дүйнөнүн эле максатын каалагандар, бул дүйнөнүн эле аркасынан чуркап жүргөндөрчү өтө чоң жоготууда. Бул жактагы эле нерсени көздөгөндөр өтө чоң жоготууда. Гапилетте жүргөндөр, Аллах Тааланын буйругун аткарбагандар, Аллах Тааланын разылыгына жетем, мага берген сыйлыкка алам, жетем деп аракет кылбагандарчы өтө чоң жоготууда. Мейли 100 жыл жашасын, мейли 1000 жыл жашасын, баары бир жоготууда. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Тааланын разылыгына жеткен адам гана ийгиликте, жетпеген адамдын бардыгы чоң жоготууда. Аллах Таала Куранда мындай деп айтат: "Куллу нафсин заиqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Ар бир жан өлүм дамын татат дейт. Ар бир жан өлүм дамын татат. Кийин ар бириңер өзүңөрдүн сыйлыгыңарды кыямат күнү аласыңар дейт. Жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман. Эми жыйынтыгым эмне? Жыйынтыгым эмне десе, Аллах Таала айтып жатат: эми ошол күнүчү, кыямат күнү. Сыйлык берилип жаткан учурда ким тозоктон кутулуу эле бейишке кире турган болсо дейт, мына ошол ийгиликке жетти дейт. Тозоктон кутулуу эле бейишке кирдиби, эң ийгиликке жеткен адам мына ошол дейт. Аллахым бардыгыбызды ошол күнү ийгиликке жеткен адамдардын катарында кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, дүйнөдөгү бардык нерседен жакшы деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканын уктук. Кичинекей эле бир жер дүйнөдөгү бардык нерседен жакшы дейт. Бирок карап көрсөкчү, бул дүйнөдө дүйнөнүн бардыгын ээлеген адам болгонбу? Болгон эмес да. Дүйнөнүн бардыгын, бардык кең байлыктарын, бардык алтынын, бардык жерлерди, бардык аралдарды ээлеген адамдар болгонбу? Болгон эмес да. Кичинекей эле бир жерлерди ээлеп алып эле өзүн жогорку деңгээлде деп элестетип жатат да. Куранда Карун деген адамды мисал келтирилет. Карун деген адам Аллахка тоң моюндук кылган, бирок байлык берилген адам болгон. Байлыгын Куранда сүрөттөп жатып Аллах Таала мындай дейт: анын ачкычтарын эле, казыналардын ачкычын эле 10го жакын адам араң көтөргөн дейт. Ушинтип айтылат. Элестетиңиз, ачкычы ушундай, ачкычы култап аткан кулуптардын көлөмү канча? Кулуптар жабып аткан эшиктердин көлөмү канча? Эшиктердин аркасындагы байлыктын көлөмү канча? Ушунчалык деңгээлде бай болгон. Ошондо дагы Аллах Таала Куранда мындай деп айтат да: "Ва атайнаху минал кунузи" дейт. Биз ага дейт, ошол Карунга кең байлыктардан кээ бирин эле бердик деп айтат. Ошондой болгон учурда дагы кээ бирин эле бердик дейт. "Ма инна мафатихаху латану бил усбати улил кува." Анын ачкычтарын эле 10 адамга жакын адам, күчтүү адамдар араң көтөрөт дейт. Мына ушундай деп мисал келтирген. Бирок тоң моюндук кылган үчүн түбөлүктүү бактысыз болгон. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөчү, бул дүйнө Аллах Таала каалаган адамга бере берет.
Бул дүйнөнү байга, кедейге, жакшыга, жаманга бардыгына бирдей бере берет. Неге? Себеби бул дүйнөнүн Алланын астында кадыр баркы жок. Эгер кадыр баркы болгондочу, кичине эле кадыр баркы болгондо, анда башкача болмок. Мына ушуну бизге баяндап жатып пайгамбар саллаллаху алейхи мындай дейт: "Лау канатид дунья та'дилу индаллахи жанаха бауда, лама саqa кафиран минха абада" дейт. Тирмизиде келген сахих хадисте мындай деп жатат: эгерде бул дүйнө Алланын астында чымындын канатынчалык эле бир кадыр баркы болгондо дейт, анда капыр адамга бир тамчы сууну дагы бербейт эле дейт. Элестетиңиз, жаратып атса, ата-эне берип атса, мал мүлк берип атса, ден соолук берип атса, дем алганга аба берип атса, жер бетинде жашатып атса, анан туруп алып мен сени тааныбайм, сен Кудай эмессиң, Кудай жок деп атса, эгер бул дүйнө чындап эле кадыр баркы болгондочу, анда бербей коет эле. Бирок андай эмес экен. Бул дүйнө Алланын астында эч кандай кадыр баркка ээ эмес экен. Ошого бул дүйнөдө кимге байлык берилип жаткан болсочу, же байлык берилбей жаткан болсо, анда бул бир нерсеге жыйынтык чыгарбайт. Алла Таала буну жакшы көрөт экен, буну жаман көрөт экен деген эч кандай жыйынтык чыкпайт. Пайгамбарлардын көпчүлүгү кедей болгон. Көпчүлүгү бай болгон эмес. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, биз канткенде Аллах Тааланын ыраазылыгына жетебиз дегендин аркасында жашашыбыз керек. Канткенде бизге Аллах Таала берген сыйлыкка жетем деген ниетте жашашыбыз керек. Себеби тозок, Аллах субханаху ва тааля хадис кудусиде айтат, тозок айтат экен, сен менин азабымсың. Кимди кааласам сен менен азаптайм дейт. Бейишке айтат экен, сен менин ырайымымсың. Кимди кааласам сен менен ырайым кылам дейт экен. Аллахым бардыгыбызга өзүнүн ырайымын көрсөтсүн. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз түбөлүктүү деп айтып жаткан не деген түшүнүк? Акырет күндү түбөлүктүү деп айтып жатабыз. Түбөлүктүү деген не деген түшүнүк? Ал жакта өлүм болбойт деген нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушуну бизге мындай деп айтып берет. Кыямат күнү бейиш элдери бейишке киргенден кийин, тозок элдери тозокко киргенден кийин, бейиш менен тозоктун ортосуна өлүмдү алып келет экен. Өлүмдү bir koçkordun öngünde alıp keletdi. Yu'ta bil mauti ala hayati kabshin amlah. Ala bula olgon koçkordun öngünde alıp kelet. Andan bir çakırıcı jarsalat. Ya ahlel janna, ey beyiş elderi deyt. Fayeşraibuna fayanzurun. Oşonda alar bardığı uzanıp gelip karaşat deyt. Uşunu tanıysыңарбы deyt. Bardığı aytat, o tanıybыз bul ölüm deyt. Себеби бардыгыбыз көрөбүз да. Ал жака барганда барыбыз көлгөн болобуз. Ал жака барганда бардыгыбыз өлүмдү таныган болобуз. О таныйм дейт. Я ахланнар, тозокко кайрылат. Эй тозок элдери. Алар дагы сузанып келип карашат. Таныйсыңарбы дейт. Алар дагы таныйт. Алар дагы өлүм дамын таткан. Ошондо өкүм берилет дагы, ошол кочкор союлат. Кочкор союлбайт, ошол өлүм союлат. Демек, адамдардын зейнинде бияка келгенден өлүп калышы мүмкүн деген нерсе бар го, ошол түшүнүктү чыгарып салат. Болду, өлбөйсүңөр дейт. Ана мындай деген жар салынат. Я ахлал жаннати хулудун фала маут. Эй бейиш элдери, түбөлүктүүлүк, эч кандай өлүм жок. Эй тозок элдери, түбөлүктүүлүк, эч кандай өлүм жок дейт. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул аяттарды окуду дейт. Wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ошондуктан азыр кайдыгер болгон, ишенбегендерге бардыгы чечиле турган, катуу өкүнүп кала турган күндү эскертип койгун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат. Ошол күндү эскерткин дейт. Ал күнү өкүнгөндөр ошол күнгө даярданбадым деп өкүнөт. Ал күнү өкүнүч катуу болот. Өкүнгөн адамдын сөзү да Куранда айтылат. Мындай деп айтат экенде: "Якулу я лайтани каддамту ли хаяти." Ошол жакта туруп алып, "Эй аттиң, ушул жашоого мен даярдык көрбөпмүн" дейт экен да. Ушул жашоого о дүйнөдө, бул дүйнөдө бир жакшы иштерди жөнөтүп койбоптурмун деп өкүнөт экен. Аллахым бардыгыбызды мындай деп өкүнүп кала турган адамдардын катарына кошпосун. Урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында бул дүйнө Алланын астында эч кандай кадыр баркы жок. Бир кыпынчалык эле кадыр баркы дагы жок. Буну түшүнүш үчүн дагы бир сахаба пайгамбарыбыз менен болгон окуяны айтып берет, ушуга да көңүл буруңуздар. Сахаба айтып жатат, күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз менен базарга чыктык дейт. Базар аралап чыктык дейт. Жанында сахабалар бар. Чекелеп калганда өлүп калган, сасып кеткен, кулактары кесилген бир улактын жанына келип калышат. Ошондо
Көбүнчө ушундай учурлар келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзсүз бир мисал келтирип кетет эле. Ушул жерде да карасаңыздар эмне кылды? Сахабалар жиркенип атат, жыттанып атат, курттап кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барат. Өлүп калган улакты кармайт, көтөрөт, сахабаларга кайрылып айтат. Ушуну кимиңер бир дирхамга сатып алат дейт. Сахабалар жиркенет. Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, буну эч ким бир дирхамга албайт дейт. Кайрылып айтат. Эй сахабалар, ушуну ким бекер эле алат дейт. Сахабалар дагы жиркенүү менен айтат. Я Аллахтын элчиси, буну бир дирхамга эмес, бекер дагы эч ким албайт дейт. Элестетиңиз? Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген сөзүн айтат. Фаваллахи ла дунья ахвану индаллахи мин хаза алейкум дейт. Аллага касам дейт. Аллага касам ич айтып жатат. Аллага касам, дүйнө дейт Алланын астында. Бул силерге кандай кор болуп жаткан болсо, ушул чирип кеткен улак. Алланын астында бул дүйнө андан дагы кор дейт. Элестетиңиз? Эч кандай кадыры баркы жок деген түшүнүк. Дүйнө Алланын алдында кичинекей кыпынчалыктага кадыры баркы жок. Ошон үчүн кимге кааласа, кандай өлчөмдө бере берет. Ал Аллах Тааладан болгон мамилеге эч кандай ишара дагы, далалат дагы кылбайт. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, Куранда көптөгөн жерлерде дүйнөнү гана максат кылган, ушул дүйнө жашоосун гана эңсеген адамдардын сыпаттары Куранда айтылат. Көптөгөн жерлерде айтылат. Ошонун 1-2 аятын окуп кетейли. Ошол аяттардын биринде мындай деп айтып жатат. Караңыз. Ман кана юридул хаята дунья ва зинатаха нуаффи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасун. Ким дүйнө жашоосун жана дүйнө жашоосунун кызыкчылыктарын, кооздуктарын эле кааласа дейт. Дүйнөнүн эле кооздугун каалайт. Болду. Бардыгыбыз билебиз да дүйнөнүн эмне кооздоп турат. Ар кимге өзүнчө бир кооздук. Ошол дүйнөнүн кооздугун эле кааласа дейт. Анда эмне кылабыз дейт? Аллах Таала айтып жатат. Биз аларга ошол дүйнөнү беребиз дейт. Ва хум фиха ла юбхасун, жана алар бул дүйнөдө эч нерседен кем болбойт дейт. Иштейт, иштей берет, жашай берет. Берет Аллах Таала. Бирок аларга акыретте о дүйнөдө эмне күтүп турат? Кийинки аяттарда айтып жатат. Улаикаллазина лейса лахум фил ахирати илля ан-нар ва хабита ма санау фиха ва батилун ма кану яснаун. Ал эми ошол адамдарга дейт, кыяматта тозоктон башка эч нерсе жок дейт. Бул дүйнөдө дүйнөнүн кооздугун гана каалаган адамдарга кыяматка баргандачы, кыяматка барганда тозоктон башка эч нерсе жок дейт. Бул дүйнөдөгү кылган амалдардын бардыгы күйүп жок болуп кетет. Кээ бир кайрымдуулук кылган иштер болуш мүмкүн да, бардыгы жок болуп кетет. Өтө оор аят, урматтуу мусулман бир тууган. Дагы бир аятты карайлы, башка бир аятты карайлы. Ман кана юридул ажилата аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид. Ким дейт? Бул тез болуучу нерсени кааласа дейт. Дүйнөнү Алла Таала Куранда тез болуучу деп айткан да, себеби азыр турат да жаныбызда. Ал эми акырет деген кийин келүүчү деген мааниде да, акырында деген мааниде, акырет деген. Дүйнөнү ажила деп да айтат. Мына тез болуучу. Ким мына ушул тез болуучу дүйнөнү эле кааласа дейт, аджална лаху фиха, анда биз бул дүйнөдө ага тездетип эле беребиз дейт. Каалайсыңбы? 100 жыл эң бай адам, эң миллионер болуп жаша. Каалайсыңбы? Ал, жаша. 100 жыл жаша, мейли 1000 жыл жаша. Беребиз бул дүйнөдө. Бирок анда дагы шарты бар да, ма нашау лиман нурид. Канча кааласак дейт, жана кимге кааласак. Мында шарты бар. Ким каалаганына эле каалаганчалык ала бербейт. Кимге кааласак, канча өлчөмдө кааласак, ошону эле алат. Андан кийин эмне болот? Бул дүйнөдөн өтөт да. Андан кийин эмне болот? Сумма жаална лаху жаханнама яслаха мазмуман мадхура. Кийин биз аны дейт, кордолгон, жемеленген абалда тозокко киргизебиз дейт. Элестетиңиздер? Кор жемеленген абалда тозокко кирип кетет. Аллах Таала бардыгыбызды андай абалдан сактасын. Канча деген адамдар Аллах Тааланын буйруктарын билбей жүрөт. Эптеп эле урдум жуттум кылып бирөөлөрдүн мал мүлкүн алып жүрөт. Тууганчылык мамилени узуп жүрөт. Бай болбосо, акчасы жок болсо, пайдасы тийбейби? Бол тууганчылыкты үзүп койгон. Коңшусу байбы? Мамиле кылат. Керейби? Мамиле кылбайт. Дүйнө жашоосун гана алдыңга коюп алган да. Дүйнө жашоосу, дүйнө биринчи орунда турат. Бүгүнкү тил менен айтканда, акча биринчи орунда. Акчаң болсо мамиле кылат, болбосо мамиле кылбайт. Бардыгы менен акчанын негизинде мамиле кылат. Мына дүйнө жашоосун гана каалаган деген адам мына ушул. Бунун акыбети Аллах Таала Куранда айткандай,
кор болгон абалда, жемеленген абалда тозокко ыргытылат. Дагы бир аятты караңыз. Инналлазина ла яржуна лиқаана ورضوا بالحياة الدنيا واتمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Сыпаттар айтылып жатат. Караңыздар. Акыйкатта биз менен жолугушууну каалабагандар дейт. Бир. Бул дүйнөгө экинчиси разы болгондор дейт. Роду бил хаяти дуня. Бул дүйнөгө разы. Бул тибе разы, бул дүйнөгө жашоого разы. Жана дүйнөгө көңүлдөрү менен жай тапкандар дейт. Ватма аннубия. Бул көңүлдөрү ток. Бул дүйнө жашоону жакшылап жашап өтөм деп отурат. Жана биздин аяттарыбыздан гафилетте калган адамдар дейт. Элестетиңиз, буларга эмне бар? Кыямат күнү буларга эмне болот? Улаика маъвахумун нару бима кану яксибун. Бул дүйнөдө ушинтип жашап кеткендер үчүн бара турган жери тозок дейт. Бара турган жери тозок дейт. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнөгө гана отурушуп алган адамдар бар. Намаз оку десең, намазын окубайт. 5 убак намаз мындай турсун, намаз эмне экенин билбейт. Зекетиң бер десең бербейт. Мен өзүм нөлдөн тапкам дейт. Мен өзүм нөлдөн көтөрүлгөм дейт. Аллах Таала берген нерсесин бербейт. Чындыгында урматтуу мусулман бир туугандар, дүйнө табуу же колубузда дүйнө болууну шарият тыйбайт. Дүйнө колдо болсун, бирок жүрөктө болбосун. Жүрөктө Алла болсун. Колуңузда дүйнө турсун. Кедей болууга Куран Аллах Таала шарият чакырбайт. Балким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахума инни аузу бика минал факр деген. Аллахым, мен сенден кедей болуудан пана тилеймин деген. Мени кедей кылба деген. Бирок дүйнө колубузда болгону менен жүрөктө болбосун. Дүйнөнү тапканда эки шарты бар, ушуну эле аткарыңыз. Дүйнө табып аткан учурда адалдан болсун. Адалдан табуу өтө кыйын азыркы учурда. Адалдан иштеңиз. Бирөөнүн акысына кирбеңиз. Сатып жатсаңыз алдабаңыз. Бирөөлөрдүн мал мүлкүнө кирип калбаңыз. Бирөөнүн соодасын үстүнө соода кылбаңыз. Экинчиси, малды тапкандан кийин малдын акысын бериңиз. Анын акысы бар. Зекетин бериңиз, садакасын бериңиз. Кедей кембагалдарга жардам бериңиз. Аллах Таала сизге берген нерсени бериңиз. Себеби чындыгында биз ээлик кылган ушул дүйнө дагычы бардыгы Алланыкы, эч бири биздики эмес. Биз жөн эле бардыгын иштетип эле таштап жалаңач бойдон Алланын астына кетебиз. Эч бир нерсени алып кетпейбиз. Ошого Алла берген нерсени бериш керек. Алла берген нерсени берсеңиз сизге дагы да көбөйтүп берет. Абдурахман бин Ауф деген сахаба болгон. Бул дүйнөдө туруп эле Аллах Таала аны бейиштик деген. Неге билесизби? Эң бай адам болгон. Бүгүнкү тил менен айтканда миллионер эле эмес, миллиардер болгон. Бирок зекет парз болгон эмес экенде. Ал эмне деген зекет парз болгон эмес дегени? Зекет парз болуш үчүн бир мал 1 жыл бою айланыш керек да. Ал 1 жыл айланпай эле берип сала берген. Келет берген. Аллах Таала бул дүйнөдө туруп эле аны бейиштик деп айткан. Аллах Таала сөзсүз берет. Мынакей сахабаларды Аллах Таала бул дүйнөдө туруп эле бейиштик деп атаган болсочу, бул дүйнөдө туруп эле алардан разы болгон болсочу, анын бардыгынын бир эле себеби бар. Дүйнөнүн ордуна койгон, акыреттин ордуна койгон. Дүйнө үчүн Аллах Тааланын акысын бузган эмес. Дүйнө үчүн Аллах Таала тыйган нерселерге барган эмес. Дүйнө үчүн бирөөлөрдүн акысын жеп алган эмес. Дүйнөнүн ордуна койгон. Ал эми акыретти жогорку деңгээлде койгон себептен Аллах Таала алардан бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы разы болгон. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын көрсөткөн жолунан чыгарбасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп кеткен жол менен жашап өтүүнү насып кылсын.